Турсбек мырза, мына сиз өмүр бою ушу айыл чарба тармагында келатасыз. Айыл чарбанын эң негизги жер, топурак. Ошо азыр биздеги жердин, топурактын абалы боюнча кеп баштасак. Бул айыл чарбаны айтканда менин баягы көйгөй аябай көп да. Көйгөй айыл чарбасынын кайсы тармагына барбаган, ошо бизде бүт бардык тармактарда эле көйгөй. Эң биринчиден биздин ошо 86-87 жылдары 1 миллион 400 гектар жерибиз бар эле да. Ошонун 1 миллион 20 миң гектар жери сугат жерлер. Бүгүнкү күндө ошол статистикага таянсак 1 миллион 250 миң гектардын тегерегинде быйыл отчет берип атышат. Ал эми 150 миң гектар каякта жок болуп кетти. Мына 95-жылы, 94-жылы реформа тууралуу өкмөттүн токтому чыкты. Ошо токтом чыккандан кийин ушул айыл чарба өнүккөн агрардык өлкөдөн өнүкпөгөн агрардык өлкөгө айландык да. Эмне үчүн? Анткени биздин колхоз баягы уюмдашылган ири чарбалардын бардыгы тең бир мүнөттө бүт бардыгы тең техника да жок, адис да жок. Дыйкандын жердин бардыгын дыйканга бөлүп бердик. Жерди бөлгөн менен ошону техника да жок, агроном да жок, адистер да жок. Бул эң жаман акыбалга келип калды да. Мына ошол мезгилден баштап бүгүнкү күнгө чейин айыл чарбасы бутуна төрөлөбүз. Ошонун ичинде биринчи эле бөлүнгөн күнү биз 20-30% жерибизди жоготтук, суу баскан жерлерде. Эмне үчүн? Ошол жерлердин бардыгына арыктар салынды. Кээ бир жерлерде 5 сотуктан берген жер болду. Кээ бир жерлерде 1 гектардан жер бөлүндү. 20 гектар жерде эки эле сугатчы сугарып жүрөт. 20 гектар жерде бүгүн 20 адам чуркап жүрөт да, ошол 20 кожолук иш кылып жүрөт. Мына ошонун негизинде биздин 20%, 30% жерибиз жоголуп калды да бүгүнкү күндө. Эми биз айтып атабыз 800 миң гектардын тегерегинде сугат жерибиз бар. Бирок ошол 800 миң гектардын ичинде жанагы 20% дагы жерибиз жок. Бул бүгүнкү күндө ушул азык түлүк маселесине келе турган болсок, мына эмне үчүн азык түлүк коопсуздугу бүгүн өтө оор туруп атат. Ушул маселе боюнча толук камсыздай албай келебиз азык түлүк менен. Илгери мына 86-87 жылдары 1 миллион 600 миң тонна эгин дан эгиндерди жыйначубуз. А бүгүнкү күндө ошол 500-600 миң тегерегинде жыйнап атабыз. 3 эсе жоготу продукциябыз. Бүт бардык көрсөткүчтөр боюнча биз мактанып турган эч нерсе жок. Ири чарбадан майда чарбага айланды. Майда чарба мына биз экспортко чыгарабыз деген продукциянын бардыгы тең экспортко жарамсыз болду. Анткени өзүңүздөр көрүп атасыздар, бизде лабораториянын жоктугунан эң биринчи дыйканга туура өндүрүштү үйрөтпөгөндөн кийин дыйкан азыр селитрадан башка жерсемтикичти билбейт. Селитраны берип отуруп, мына ушу СНГ мамлекеттеринин арасынан биз биринчи орунда боор оору, рак оорусу, кант оорусу, нерв оорусу жана ДЦП оорулары көбөйдү. Эмне үчүн көбөйүп атат? Анткени нитрат аябай көп болуп атат биз жеп аткан тамактардын ичинде. Экинчиден, жанагы химикаттарды болсо жума сайын жанагы жашылча өсүмдүктөргө жума сайын чачабыз. Ошолордун баардыгы тең өсүмдүктөрдө калып атат. Бул өсүмдүктүн мутацияга алып келип атат. Андан сырткары муну жеген биздин жарандардын дагы организми боорлордун баардыгы тең ошол нитраттарга, химикаттарга топтолуп, бул оору жалпы биздин мындайча айтканда элибиздин баардыгына тең кедергисин тийгизет. Айрыкча жаш балдарга. Анткени алар оңой менен жана нитраттарды нейтрализация кыла албайт боорлордунда. Мына ошон үчүн экологиялык азыктарды же болбосо жана органика деген маселени биринчи орунга коюп, ушул органика жагында иштеп келебиз да. Эми органиканын эң жакшы жагы биздин мамлекетибиз өзү органикалык продукцияны өндүргөн мамлекет болуш керек. Эмне үчүн дегенде, бул органикалык продукция бул улуттун коопсуздугу, улуттун, мамлекеттин коопсуздугу. Бул маселени улам тереңдей берсек көп нерсеге кетип калабыз да. Бирок бүгүнкү күндө кандай айыл чарбасын кандай багытта жүргүзүш керек деген суроо келип жаралат. Мына бүгүнкү күндө жер семткичтер жок, суу тартыш болуп атат, аба ырайы өзгөрүлүп атат.
Ürөм маселеси жок, ürөм менен камсыз боло албай атабыз. Кайсы жагына барбагын мамайдын көрү да. Айрым гана чарбалар бар, ирилешкен, айрым чарбалар. Мына ошол гана чарбалар бүгүнкү күндө жакшы өздөрүнүн продукциясын өндүрүп келатат да. Ал мындай экеле оозун манжаларын эсептеп чыгарганда жетет да ошол чарбалар. 90%, 95% чарбабыз бул дагы эле аксап келатат да. Мына эң негизгиси бүгүнкү күндө бизде аябай чоң мүмкүнчүлүктөр бар да. Ушул өзүбүз камсыз кыла тургандай. Өзүбүздүн продукцияларды сапатын оңдогонго. Мына алайда алаукада глауконит трепел деген породалар бар. Мына ошол эки породаны колдонсок, биз фосфор, калий жерсемдик макро микроэлементтердин толук кандуу бүгүнкү күндө проблемасын чече алабыз. Эми булардын баарын кандай иштетүү керек? Эң негизгиси бүгүнкү күндө ошо азык түлүк маселесине келгенде, мына госматрезерв дейбиз. Ошо госматрезерв жалпы булардын функциясын айыл чарба министрлигине бериш керек. Кайсы бир функциясы мына азык түлүк жааты боюнча бизде мына 7-12 продукция бар, ошол азык түлүк коопсуздугуна келген. Мына ошолордун баардыгын тең агрохолдинг түзүп, ошол агрохолдинг мына биздин жанагы дыйкандарыбыздын логистика же болбосо кластер деп аткан системабыздын баардыгы ошо агрохолдинг, как чарбачыл субъект катары ошол проблемаларды жүргүзө турган холдинг болуш керек. Бул холдинг ошо ишканаларды ачып берип, 59% жанагындай биздин олигархтарга эмес, дыйкандарга акцияларын бериш керек. Дыйкандар болсо өзүнүн жери менен, башка нерсеси менен ошол акцияларга ээлик болуш керек, именный акциялар. Эмне үчүн мындай болуш керек? Анткени эртеңки күндө мен айтып аткан нерсенин баардыгы тең үстүртөн айтып атам, муну тереңирээк кирип, ар бир нерсесин баардыгын тең иштеп чыгыш керек. Ошо менин концепция катары да. Эң негизгиси ушул холдингдин негизги максаты биринчиден ушул айыл чарба жаатындагы болгон бир гана оператор болуш керек да. Биржа финансирование айыл чарбасын толугу менен. Андан сырткары ошол жана айыл чарба кайра иштетүү, айыл чарбасынын коопсуздук маселелерин чечүүчү ошо холдинг болуш керек. Холдингде бүт логистиканын баарын ошо холдингге бериш керек. Холдинг иштерди жүргүзүш үчүн эң жок дегенде биринчи жылдары ошол айыл чарба, ар бир чарба айыл өкмөтүн мониторинг жүргүзүш керек. Мониторинг жүргүзүп туруп, бул кайсы багытта ошол айыл чарбасына туура келе турган продукцияны өндүрүшүбүз керек. Биринчи өзүбүздүн ички продукция менен ички рынокто толтурушубуз керек. Мына биз сыртка алып чыгып, өзүбүздүн жакшы продукциябызды сыртка сатабыз да, сырттагы болбогон продукциялардын баарын алып келип туруп өзүбүз жейбиз. Мына ушуну токтотуш керек. Мына эмне үчүн мен жана оору тууралуу айтып кеттим. Мына ушул холдинг ассоциациялар аркылуу, ассоциациялардын ролун көтөрүш керек дагы. Ошо ассоциациялар ар бир жерде өз ассоциациялар түзүлүп, ошол ассоциациялар аркылуу ирилештирилген чарбаларга келишибиз керек да. Мына ал кандай келет? Ал кооперация жолу менен. Мына кооператив десек, биз кооперативде өттүк да. Кооператив бул форма бизге туура келбейт экен. Анткени кооперативге кошула турган аз эле адамдар бар да. Эми кооператив да кетсин, кооперация да кетсин. Бирок жанагындай ирилештирген кластердик чарбаны жүргүзүш үчүн ошол холдингден бүгүнкү күндө айыл чарбасында эң керек болуп атат. Мына эмне үчүн холдингдин ичинде финансирование деп атам, ошо каражат маселеси. Анткени мына өзүңөр көрүп атасыңар, бизде Россиянын фондусунан келген акчалардын баары банк аркылуу берилип атат да. Биздин дыйкандардын көпчүлүгү ушул банктардан алган менен бул Россиялык фонддун акчасын алганга өтө чоң суммадагы залогду коюш керек болуп атат. Ошон үчүн биз жөнөкөй дыйкандар ала албай келди буга чейин. Бүгүнкү күндө ошо банктын системасы менен биздин дыйкандарга, банктын талабы менен ушул дыйкандарга финансирование берилет деп атат да. Бизге андай финансированиянын кереги жок. Анткени бизде дыйкандардын көпчүлүгү кара спискага кирип калган.
банктардан түз ала албайт. Анткени мына бир жылдары продукцияга болгон баа өсүп кетти, бир жылдары продукцияга болгон баа түшүп кетти. Мына ошону менен экөөнүн ортосунда же климаттык шарт туура келбей калды, ошондо канча деген дыйкандарыбыз банкрот болуп атат. Мына ошолордун өлүп да калганы канча. Биз только банкты гана байытып келебиз да бүгүнкү күндө. Мына ушул банкты байытпаш үчүн бизге өкмөттөн бөлүнгөн сууда кредиттер ошол холдинг аркылуу тикелей келиш керек. Мына лизингке келип аткан техниканын баары ошол холдинг аркылуу келиш керек. Мына холдинг болсо бул өзүнчө бир чоң ири ишкана болуш керек. Мына ошолордун баардыгы тең ошол холдинг иштесе, анан мына биздин эмне үчүн мен жана акциялар чыгарыш керек деп негизи ишканалар 49% элде болсун деп атам. Анткени дыйкандар өмүр бою ушул элдердин талаа жумуштары менен элдерди багып келет. Бирок акыр аягында келгенде жарыбаган пенсия менен пенсияга чыгып жатат да. Эгерде холдингдин ар бир акциялары же болбосо ушул холдингге окшогон мен дагы кийин айта турган сөзүм бар. Ушу холдингден кандайдыр бир дивидендтерди алып турса, ал да кошумча акча болуп эсептелет да негизи. Мына ошондо дыйкандардын дагы иштей турган эмеси мүмкүнчүлүк болот эле. Эң негизи бизде кайсы тармактар азыр пайдап келе турган көп тармактар бар. Мисалы үчүн эле алалы. Мына азыр багбанчылык деген маселе бар. Бул багбанчылыктын да түрлөрү көп. Тоолуу багбанчылык, талаалык багбанчылык, мына ушу багбанчылык жагын көтөрүшүбүз керек. Биздин резерв бул токой продукцияларын жандандырышыбыз керек. Мына ошол жаатында такыр иштердин баардыгы тең калып калды да. Мына бул биздин кошумча резерв. Андан сырткары мына дары чөптөрдүн да өзүнчө бир тармак болуп кетет. Бул жагын да көтөрсөк болот. Эң негизгиси биз жанагы айтып аткан анализ, мониторинг, мына ошол анализ, мониторинг жасап, ушул иштерди башташыбыз керек.